Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Бул аркылуу ал өзүнүн жеткилең акылмандыгын, кудуреттүү күчүн көрсөттү. Кудай өзүнүн бейнеси боюнча эркек менен аялды жаратты. Алардын бул дүйнөдөгү ордун аныктап, жаратканды таанып билүү максатын берди. Аларды өзүнүн атынан жер жүзүнө бийлик кылууга дайындады. Бул Теңир менен адамдын ортосундагы кынтыксыз мамиле болгон. Бирок алар баары бир жаратканга каршы чыгышты. Кудуреттүү бололарына ишенип, Кудайдай болууну каалашкан. Алар күнөө кылышты. Жана Кудай менен адамзаттын ортосундагы мамилени бузду. Бүткүл адамзат бул бөлүнүп жарылууну мураска алды. Биз баарыбыз бул боштукту ичибизден сезип, аны толтурууга аракет кылабыз. Вавилондо алар Кудайдан да бийик көтөрүлүш үчүн асман тиреген мунара куруп башташты. Аларга окшоп, биз даңкка жана өзүбүздүн максаттарыбызга жетүүнүн жолдорун издеп жатабыз. Бирок адамдын умтулуусу апат менен аяктоодо. Күнөө адамзатты ууландырат. Үй бүлөлөрдөгү бөлүнүп жарылуу жараткандан алыстатат. Бирок бизге болгон мээримине жана сүйүүсүнө толгон жараткандын адамзатты куткаруу планы болгон. Кудай убадаланган куткаруучу Ыйсаны адам менен жараткандын ортосундагы мамилени калыбына келтирүү үчүн жиберген. Ыйса кереметтерди жасаган. Олиядай окутуп, күнөөкөрлөр менен бир дасторкондо тамактанчу, жаратуучу менен бир дасторкон үстүндө чоң той болорун жана ар бир адам коногу бололарын айтып берген. Оорулуулар жана күнөөкөрлөр ага келип турушкан. Алар Ыйсаны булгаган эмес, тескерисинче айыгып, күнөөлөрүнөн арылышкан. Бирок эл кайрадан баш көтөрдү. Ыйса бул нерсеге рухсат берген. Ал адамдар ага жасаган басмырлоону, шылдыңдоону көтөрдү. Бирок анын өлүмүнүн алдында Ыйса керемет жол менен биздин бардык басмырлануубузду жана шерменделигибизди өзүнө алды. Кудайдын каарын өзүнө кабыл алып, жараткан менен адамдардын ортосундагы мамиленин бузулган үчүн азап чеккен. Анткени Ыйсанын курмандыгысыз адамдар эч качан жакшы иштер менен да, диний каада салттарды сактоо менен да куткарыла алышмак эмес. Бирок кудуреттүү Кудай Ыйсаны тирилткен. Ал биздин бардык күнөөлөрүбүздү жана адамзаттын каргышын жеңген. Ал чыныгы даңк кудуреттүү Кудайдан гана келерин көрсөткөн. Ыйса асманга кайтып барып, бизди жараткан менен болгон мамилебизди калыбына келтирүүгө чакырды. Сен анын чакыруусун кабыл алгың келеби? Кудай менен болгон мамилеңди калыбына келтирүүнү кааласаң, анда сен азыр сыйынуу менен ишенимиңди билдире аласың. Эгем Иса, мен сизге муктажмын. Кудай алдында күнөөлүү жашоодо жашап, өзүмдү өзүм уят кылдым. Сизге каршы чыкканым үчүн кечирим сурайм. Мени үй бүлөңүзгө алып келгениңиз үчүн, мени күнөөдөн жана уяттан бошотконуңуз үчүн рахмат. Мен сизди ээрчигим келет. Бардык күнөөлөрүмдү кечириңизчи. Сиз менин кандай адам болуумду кааласаңыз, ошондой адам кылыңызчы. Амин.